Бейиш нуру. Жеңилбес колбашчы Халид бин Валид. Сахабалардын ар бирине жылдыз катары каралат. Анткени алардын ар бири пайгамбарлык күнүнөн кандайдыр бир үлүш алган. Ошол жылдыздардын айрымдары 1400 жыл кийинки замандарга илимдерди жеткиришсе, айрымдары болсо бара турчу хидаят эшиктеринин жолдорун ачышкан жана курушкан. Аллахтын кылычы атылган Халид бин Валид азиреттери да мына ошол хидаят жолун тургузгандардан бирөөсү. Ал уктоону сүйчү эмес. Ошончо иш турганда уктоону каалаган адамдарга да уйку берчү эмес. Ал тарыхта бир жолу келген теңдешсиз бир аскер жана аскер башчы болгон. Жашап өткөн эң улуу эки аскердик гений бар болсо, анын бири Халид бин Валид десек аша чаппайбыз. Артында таң калыштуу жашоо өрнөгүн калтырган жана шейиттикке аябай суусаган бир адам эле ал. Келиңиздер, мына ошол өрнөктүү жашоону биргеликте изилдейли. Халид бин Валид. Ал Бани Махсун уруусунан болчу. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык келгенде мушриктердин неге келип ага пайгамбарлык келсин? Валид пайгамбар болууга дагы татыктуу эмеспи? Келе турчу болсо ага келмек да, деп айтышат. Ошол мушриктер айткан Валид Азирети Халиддин атасы. Курайш жол башчыларынын бири Валид бин Мугира болчу. Меккенин аскердик күчүн колунда кармап турган бул үй бүлө Халидди өзгөчө кылып тарбиялап жетиштирген. Жаатуу, найза саюу, кылыч колдонуу жана башка бардык спорт түрлөрүнүн чебери катары билинчү Халид. Чыныгы аскер болчу ал. Аллахтын аскери, Аллахтын кылычы, Сайфуллах макамынын атынын ээси болгон. Бирок даража үчүн, мактаныч үчүн эмес, Аллахтын ыраазчылыгы үчүн тер төккөн азамат. Уктабаган жана аскерлеринде душмандарында уктатпаган. Анын кол астындагы аскерлер буйруктан улам уктабаса, анын душмандары корккондугунан улам уктай алчу эмес. Мына ушундай легендарлуу колбашчы мусулман болгондон кийин жалпы 35 согушка катышкан. Азыр биз жөн гана согушка катышкан катардагы адамдан эмес, жер кезип аймактарды мусулмандаштырган бир колбашчынын бейнесинен сөз кылуудабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахий келе баштагандан бери 20 жыл өткөн болчу. Ошол кезде Халид 47 жашта болчу. Расулуллах менен бирге өткөрө турчу 3 жылы жалпы 14 жылдык мусулман жашоосу ошол жылдардан башталмак. Ал ар нерсенин өз убагы болот. Чындыгында Азирети Халидда 20 жылдан бери жүрөгүндө көтөрө турчу хидаят уруктарынын бүчүр байлоосун күтүп жүргөн. Убакты сааты ошол жылдарга туура келген эле. Ага чейин өлчөп, өкчөп, канчалык акыл калчаса да кандайдыр бир нерселер тоскоол болуп жаткан. Мисалга согуштар, саллашуулар. Жылдар бою акыйкаттын эмес батылдын ичинде буулуп жүрдү Халид бин Валид. Исламиятка каршы көптөгөн соккулар урду. Бадырда мусулмандар менен жолу кесилишпесе да, Ухуд согушунда канчалаган мужахидтердин шейит болуусуна себеп болгон соккуну Халид бин Валид урган. Мусулмандарды кыйын абалга салган эле ошондо. Ухуд согушун экиге бөлүп карай турчу болсок, анын биринчи бөлүгү Бадыр жүрүшүндөгүдөй эле мусулмандардын жеңиши менен бара жаткан. Кол башчылыкта да чыныгы үлгүнү көрсөткөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 50 сахабага айнайын дөңсөөсүнө жаачы катары жайгаштырган эле. Аларга кандай болгон учурда да согуш бүтмөйүнчө ордуңарды таштап кетпегиле деп буйруп берген болчу. Согуштун биринчи бөлүгү ойдогудай кеткендиктен жеңдик деген ойдо жанагы 50 сахаба буйруксуз дөбөнү таштап ылдый түшүшөт. Мына ошол учурда али мусулман боло элек Халид бин Валид буларды артынан кантип курчасам болот деп жол издей баштайт. Өз колун топтоп мушриктерден айрылып, мусулмандарды айланда курчоо максатын ишке ашырат. Жанагы 50 сахаба Ухудда жеңилип калышыбыздын себепчилери болчу. Бирок алардын ким экендиги боюнча маалымат бизге жетип келген эмес. Эмнеге дейсизби? Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда сахабаларда бизге чоң бир өрнөк сабак калтырган. Адамдардын кетирген каталарын бетине салып, айыптабоону үйрөнсөк болот. Эгер бир сахаба ушак кыйбатка жол берген болгондо, эч шек күмөнсүз ошол сахабалардын аттары бизге чейин жетип келмек. Бирок алар улуулук кылышып, ошол теманы ошол жерде калтырышкан, жабышкан. Эмесе, ошол катанын айынан кимдерди гана жоготподук. Ошол катанын аркасынан Азирети Хамза Вахшийдин найзасына учуп шейит кетет. Азирети Абдуллах бин Жахш кылычтар менен туурала шейит кетет. Анас бин Надр мага 5 жыты жыттанып жатат деген боюнча шейит кетет. Мусаб бин Умайр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга окшоштурулуп анын ордуна шейит кетет.
Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кан какшап азап тартып турса да, силер антпегениңерде мындай болбойт эле деп бир оозда айтып койгон эмес. Аллах элчиси айтпагандан кийин ким айтууга батын алмак? Айтылган жок, ошол шейиттер менен кошо бул катачылык жерге да көмүлдү. Ооба, адам баласы жаңылат, жазат. Натыйжада жашоо дегени катасыз аткара албаган тапшырма эмеспи? Эң чоң ката кетиргенден кийин катасын моюндабоо. Куттуу хадисте да айтат го: эгер силер ката кетирбеген, такыр күнөө кылбаган коом болгонуңарда, Аллах силерди кыйратып ордуңарга күнөө кылып ката кетирген бирок тоо кыла турган коом жаратмак деп. Анын сыңары адам баласы ката кетиргенден кийин аны көрө да билүүсү керек. Миңдеген себептерди айтып актана бергендин ордуна катасын кабыл кылып, кечирим сураса, тоо кылса, өз кулчулугун орундаткан болот. Ухудтагы сахабалардын кетирген катасына карата пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн мамилеси боюнча төмөнкү аят түшөт. Аллахтын ырайымы менен сен аларга жумшак мамиле кылдың. Эгер сен катуу жүрөк, орой болгонуңда, анда алар сенин айланаңдан чачылып кетмек. Аларды кечир жана алар үчүн кечирим сура. Бирок иш тууралуу алар менен кеңеш. Эгер чечим кабыл алган болсоң, анда Аллахка тоокел кыл. Аллах өзүнө тоокел кылгандарды сүйөт. Ухуд согушунда сахабалар сырттан караганда жеңилишкен болчу. Аларды жеңилүүгө учуратканда Халид бин Валиддин согуштук тактикасы эле. Бирок Аллахтын кудурети жана анын тагдыры ылай баткактардан кызыл-тазыл гүлдөрдү чыгара турган дараметте. Аталган каргашада Аллахтын көздөгөн планы башка эле. Биз окуянын өзүн алып чечмелесек акыйкатты таба албайбыз. Бирок тагдыр жагынан алып караганда улуу тафсирчи мужаддид алым Бадиюззаман Саид Нурси өткөн доордун эски сахабаларынын келечектеги сахабаларга жеңилүүсү деп аябай жумшак бир көрүнүштү ачыктап берет бул окуяны. Анын айтымында Ухудтагы жеңилүү келечектеги сахабалардын чыгуусуна шарт түзүп берген. Эгерде сахабалар Бадырдан кийин Ухуд согушунда да жеңишке жеткенде, меккеликтердин мусулмандарга аны менен бирге исламиятка болгон кеги ан сайын күчөп, эч качан исламиятка келбей турган абалга келишмек. Ухуд бизден Азирети Хамзаны алып, Халид бин Валидди берген. Мусаб бин Умайрды алып, Амр бин Асты берген. Абдуллах бин Жахштын ордуна Усман бин Талханы берген. Жогордагы сахабалар шейит кетип жеңилишсе да, Халид бин Валид сындуу келечектин сахабаларын утуп берген. Аллах Ухудта бул сахабалардын ызатын, намысын тепселеткен эмес. Худайбияда да алардын жүрөгүнө ыйман үрөөнүн сепкен. Амр бин Ас жана Усман бин Талха сыяктуу эле Азирети Халиддин да исламиятка кирүүсү Худайбия келишиминен кийин башталган тынчтык учуруна туш келген. Келишим мусулмандар каза умрасын өтөө максатында Меккеге келишкенде түзүлөт. Ага чейин шаарга кире албай, шаар сыртында күтүп турушкан мусулмандарды, анын ичинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүнү көздөп, Халид тымызын аңдып турат. Караса, убагы намаз окуп турушат. Демек намаз учурунда кол салуу керек экен дейт. Бирок мына ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга чейин такыр кылбаган бир ишти кылды. Тарыхта биринчи жолу коркуу намазын окутат. Аталган намаздын үлгүсүн башка жерде көрө албайсыз. Анткени коркуу намазы ушул күнгө чейин ошол күнү гана окулган. Намазда 1400 сахаба бир катар болуп намаз окуйт. Узун болуп бир кылка тизилгендигинин өзү эле көргөн көзгө сүр берет болчу. Бул көрүнүштү алгачкы ирет көргөн Халид да кунт кое карай кызыга түштү. Аллах ошол учурда Халиддин көңүлүнө коркуу салдыбы же ыйман уругун эктиби белгисиз. Бирок Халиддин кол сала албагандыгы айкын. Худайбия бүтүмүнөн 1 жыл өткөн эле. Согушуп салгылашууларга чекит коюлуп, тынчтык учуру башталган. Исламият адеп ахлагы жерлерди багындыруудан мурун жүрөктөрдү багындырып жаткан. 19 жыл бою мусулман болгондордун саны келишимден кийин 1 жылда эле 2 эсеге өскөн. Мына ошол үчүн Куран сыртынан жеңилүү катары көрүнгөн Худайбия келишимине Фатхы Мубин, башкача айтканда ачыктан ачык багындыруу деп атаган. Согуш учурунда исламга каршы көтөрүлгөн кылычтар Худайбиядан кийин кынына кирип, ортодо тургузулган касташуу дубалдары жыгылган. Согуш учурундагы намыстана өжөрлөнүп туруу абалы тынчтык убагында жиби түшкөндөн болсо керек. Халид бин Валиддин көңүлүнө да хидаят тамчылары тама баштады. Мусулмандардын кооз адеп ахлактары анын рухун жибитип, алардын акыйкат жолунда экендигине ынана баштаган. Мына исламиятты турмушта көрсөтүүнүн пайдалары, башкача айтканда абал менен көрсөтүүнүн жакшы жактары. Бүгүн биз чыныгы исламиятты жана исламиятка таандык тууралыкты жана түздүктү абалдарыбызда жана мамилелерибизде көрсөтсөк, башка диндердин адамдары топ-топ болуп исламиятка киришмек.
асры саадат, башкача айтканда бактылуулук кылымы мунун ачык далили. Каза умрасын өтөө үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баштаган мусулмандар Меккеге келишип, мушриктер да Меккени келишимге ылайык бошотушкан болчу. 3 күнгө созулган бул абал Халид бин Валид эң чоң душманы катары билген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кез келбөө үчүн мусулмандардын келишине шаарды таштап чыгып кеткен болчу. Бирок Аллах элчиси Меккеге келгенде Халидти тааныгандардан да анын ичинде Халидтин бир тууган иниси Валидтен Халидтин каякта экендигин сураган. Азирети Валид бин Валид: "Ал сиз менен кез келбөө үчүн Меккеден чыгып кетти", дейт. Кызык, карабайсызбы? Ушундай мамилеге биз туш болгондо өзүнөн көрсүн. Аны мен жамандыкка чакырып жаттым беле. Ыйманга чакырып акыретін куткарайын деп коеюн десе, ар ким өзүнө кылат экен да, деп экинчи алек болбой таштап кетип калса керек эле. Аллах элчиси болсо, Халид сыяктуу акылдуу бир адам ушул күнгө чейин исламга кирбегендигине таң каламын деп айткан. Өчөшүп, жаман сөз айтуунун ордуна Расулуллах бул сөзү менен Халидти мактап алкаган болчу. Муну уккан сахаба тагыраагы Халидтин бир тууганы Валид дароо бир кат жолдоду. Катта: "Сен аны көрбөш үчүн качасың. Ал тууралуу жаман ойлойсуң. Бирок ал сен жөнүндө ушундай деди" деп, мындан да көпкө кеч калбоосун, исламга кирүүдө шашылуусун катында баса белгилеп өттү. Качантан бери мусулман болуп, болбоону ойлонуп арсар болуп жүргөн Халидтин абалы катты окугандан кийин дароо өзгөрдү да, жүрөгү да сүйүүгө толду. Мусулман болууну чечип, Мадинага карай жол тартты. Жолдо Худа чөлкөмүндө Усман бин Талха менен Арабтын гении аталган Амр бин Аска кезгелди. Алар да исламиятка кирүүнү чечишкен болчу. Мына көрдүңүзбү? Биз башка пикирдеги адамдарды көргөндө бул адам болбойт деп чийип салабыз. Расулуллах алектенип отуруп, көмүр рухтуу адамдардан алмаз рухтууларды чыгарган. Бизге алмаз рухтуу адам келсе, орой мамиле менен аны да көмүрлөштүрөбүз. Анткени шашкалакпыз. Натыйжасын дароо күтөбүз. Болсоң бол, болбосоң жок бол дегенсип таштап кетебиз. Жигердүү аракет көрсөтпөйбүз. Эмесе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аракети менен Абу Жахил ыйманга келбесе да, анын уулу Икрима ыйманга келген. Валид бин Мугира ыйманга келбесе да, анын уулу Халид бин Валид ыйманга келген. Бир жаңгак эксең төшүмүн алуу үчүн жылдап күтөсүң. Адамдын жүрөгүндөгү ыйманы өсүп жетилүүсү үчүн да жылдар бою күтө турчу болсок, буга арзыбайбы? Азыр деле Халид сыяктуу акылдуу болгондугуна карабай, туура эмес максаттардын артынан, жалган сүйүүлөрдүн артынан чуркап жүргөндөр жокпу? Жаңылыш пикирдин изинен кеткендер жокпу? Толтура. Аларды ким куткарат? Алар хидаятка келсе, балким динге бизден да жакшыраак кызмат кылаттыр. Курайштын 3 ишенген жигити да кароосун казык, жанын азык кылганы Мадинага келишкен болчу. Биргеликте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даргөйүнө барышты. Расулуллах алардын келүүсүн Курайш өз каймактарын силерге жөнөттү деп сүйүнчүлөгөн. Ааламдын мырзасы келген конокторду көздөрү жайнап тосуп алды да: "Кош келипсиңер, эй хижрат жылоочулар" деп айтты. Ошол учурларды бир элестетиңиз. Теребел жаңы ачылган гүл жыттанып, адамдын жүрөгүн мас кылат тим эле. Бул ис болгону гүлдөрдөн эмес, Расулуллахтан келип жаткан. Баарысынын жүрөгү ашыктыктын толкундоосунан токтоп калчудай согуп турду. Hazreti Abu Bakr, Umar, Usman, Ali деги койчу бардык сахабалар ошол жерде. Не деген улуу жыйын, не деген ыйык жыйын. Толкунданбай коюп болобу мындайда? Башта бир саамга Халид бин Валид менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бири-бирин карашып туруп калышты. Аллах элчисинин карашы ташты эритет, жүрөктөрдү жибитет. Мына, азырда ыйманга келгенден кийин адам кандай жибигендигин жеңилбес бир кол башчыдан көрүп жатабыз. Балким өзүн жөндөп эптей албаган бир адамдын жибип, ийилгендигин көргөндө мынчалык таасирленбейт элек. Бирок кичинелигинен тартып күрөштө дагы жеңилбеген бирөөсүнүн ислам алдында тизе бүгүүсү чындап эле таасир берүүчү. Эзилип бүттү Халид. "О Расулулла, мен мусулман болгону келдим" деди. Шахадат келтирди. Расулуллах хамд айтып: "Ансыз деле сен сыяктуу акылдуу бирөөнүн исламиятка кош көңүл кала албоосун билет элем" деди. Бирок Халидтин жүрөгүн өйүткөн бир кайгысы бар болчу. "Я Расулулла, исламга чейинки кетирген каталарым үчүн Аллахка дуа кылсаңыз болобу" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ислам жана хижрат өткөн күнөөлөргө кафарат деп айтты. Майрамдап кудуңдай түштү.
Азирети Халид. Анан кылычын чыгарып, "Эй Аллахтын элчиси, ал муну. Мен бул кылычты ушул убакка чейин исламга каршы көп колдондум. Көптөгөн жаман иштерди аткардым. Мындан кийин кылычты колума алууну каалабаймын" деп айтты. Аллах элчиси ага кылычын кайра берип, "Эми бул кылычты исламдын пайдасына колдоносуң. Сен мындан кийин Аллахтын кылычысың. Аллахтын атын аймактан аймакка, жерден жерге, шаардан шаарга жаясың" деп айтты. Халид да Расулуллахтын айтканындай кылды. 14 жыл бою инсан менен ислам ортосунда кандай тосуктар бар болсо, мына ошол тосуктарды кесип алып таштоо үчүн колдонду ошол кылычын. Аймактардан аймактарга жайды, дөөлөттөрдөн дөөлөттөргө жайды, империялардан империяларга жайды Аллахтын куттуу атын. Алсак, Түркиянын Диярбакыры. Ошол учурда Амит деп аталчу. Амит чеби бекем чеп болгондуктан аны багынтуу жеңил болгон жок. Курчоо бир канча айга созулса да, бир майнап чыга элек болчу. Дагы деле кебелбестен турган Диярбакырдын километрлерге созулган бийик сепилдери. Андыктан Халид бин Валид чатырында терең-терең ойлонуп отурган. Башын стол үстүндөгү ооготтарга бурду да, чатырга келген нанынын акыркы күндөрдө азайгандыгын байкады. Дароо сүрүштүрсө жок дешти. Нан ар дайымкыдай берилип жаткандыгын айтышты. Андай болсо бул жерде бир сыр бар деп жашынып алып чатырын күзөтө баштады. Караса, бир жолбуун ит чатырга кирди да нандан алып чыгып кетти. Демек ууру ит экен. Мындан Халидтен чагылгандай зээни заматта жарк этти. Бул ит Амиттен келип жатса керек деп болжоп, иттин артынан түштү. Болжогонундай ит чептин астынан бир тешик таап, ошол жактан кирип чыгып жаткан экен. Халид 200 кишини алып, түн окумда ошол чептин астындагы тешиктен өтүп, шаарды багындырды. Жеңилбес кол башчынын алдында багынбай болобу? Туура. Жеңиш бир гана Аллахтан, бирок Аллах Халид кулуна өзгөчө бир касиет ыргологон эле. Азирети Халид канчалаган согуштарга катышса да, баарысынан жеңиш менен кайткан. Хижраттын 8-жылы Мутага 3000 кишилик армияны 200 миңдик Византия армиясына каршы жөнөткөн Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген эле. Бул ордонун кол башчысы Зайд бин Хаврис. Эгер ага бир нерсе боло турчу болсо, кол башчы Джафар бин Абу Талиб. Ага да бир нерсе болсо, кол башчылык Абдуллах бин Равахага өтсүн. Ага да бир нерсе болсо, кол башчы кылып, Аллахтын кылычтарынын бир кылычты ичиңерден шайлагыла. Бул сөздөн акыл изирек сахабалар дароо бул 3 сахабанын шейит болоорун баамдап таасирленишти. Айткандай болду. Кошуун Мадинадан чыгып, 200 миң кишилик армиянын алдына 3000 кишилик кошууну менен коркпостон бетме-бет келүүгө бара жатты. Сахабалар үчүн канчоо болуп бара жаткандыгы эмес, кайсы жолдо бара жаткандыгы маанилүү болчу. Аллах ыраазычылыгы жолунда болсо эле болду. Сан жагы эч маселе эмес. Сандарга көптүккө маани берген бизбиз. Чыныгы ыйманды тапкан адам бүткүл ааламга каршы тура алат деген сөздү Устат Бедиузаман балким сахабалардын жашоосунан илхам алып айткандыр, ким билсин. Сахабалар буттары да титиребестен ачык эле шейиттикке чуркап бара жатышты. Мына ушунда ислам армиясы алгачкы жолу 1000 чакырым алыстыктагы жерге салгылашууга барышкан. Ал жер Кудустан 50 чакырым алыстыктагы аймак эле, тагыраагы азыркы Иордания. Ошол убакта бул чөлкөмдөр Византиянын карамагында болгон. Расулуллах дүйнөдөн кайткандан 6-7 жылдан кийин Ирак, Сирия, Палестина, Диярбакыр, Урфа, Мардин, Антеп, Марас сыяктуу жерлердин баары багынтылган. Фатыхтын жолу ушул жерде ачылат. Анын ачкычы да Мута салгылашуусу болот. Согуш башталып, кол башчылар биринин артынан бири шейит кете башташты. Ислам армиясы кечке чейин тырышса да суйла башташкан. Эң аягында Халид бин Валид кол башчы болуп шайланды. Башта Сайфуллах аталган Азирети Халид жок болбойт. Мен кантип Бадыр согушунун ардагерлери турганда ордого башчылык кыла алам деп болгон жок. Бирок сахабалардын баары Азирети Халидти бул милдетке татыктуу көрүшкөндүгүнөн улам, анын ой боюна койбой кол башчы катары дайындашты. Аллах элчисинин таң калыштуу тарбиялоо ыкмасы бар болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүгүн кол башчы кылганын эртең катардагы аскер кылган. Максат үстөмдүк, башкаруучулукта эмес экендигин бизге көрсөтүү. Бүгүн ар бир адамдын көксөөсүндө лидер болуу, элди башкаруу сүйүүсү жатат. А бирок исламиятта баалана турчу иш баш болуу эмес, баш ийүү. Ислам сөзүнүн дагы бир мааниси таслим, башкача айтканда моюн сунуу, баш ийүү деген мааниге келет. Саламаттуулуктун жолу таслимиетте, башкача айтканда Аллахка жана элчисине баш ийүүдө, моюн сунууда жатат.
Хадистердин биринде Расулуллах Хабишистандык кара терлүү бир кулда силерге баш болсо, ага баш ийесиңер деп буйруйт. Жоопкерчиликтин эң чоңу да ушул эл башкаруучулардын мойнунда. Ошол себептен сахабалар башкаруучулукка анчейин ашыгышкан эмес. Халид бин Валиддин мойнунда армияны жоготууга учуратпастан Мадинага кайтаруу милдети турган. Анткени исламияттын ызатын коргошуп, Византиянын урматсыз мамилесине карата керектүү жоопту көрсөтүшкөн болчу. Аллахтын кылычы Азирети Халид согуштук курч акылы менен ар тарапка оттор жактырды. Солдогу аскерлерди оңго, оңдогуларды солго, алдыдагыларды арт жака, арттагыларды алды жака ызы-чуу салдыра чуркатып жатты. Мындан улам душман мусулмандарга жардамчы күчтөр келгендигин ойлошуп артка кайтышат. Халид да ордон алып, жоготууга учуратпастан Мадинага кайтарат. Ушундай көрөгөч болчу ал. Аллах элчиси Кызыл кыргынды Набави мечитинде тасма көрүп жаткандай баарысын байкап турду. Жана Мадинада калган сахабаларга да баяндап берип жаткан. Асаба учурда Зайд азыр шайтан менен көрүшүп жатат деп Зайд бин Харистин сакараттагы абалын, башкача айтканда өлүм алдындагы абалын айтып берип жатты. Анткени адамдын Аллахка эң жакын учуру саждада болсо, шайтанга эң жакын учуру да сакаратта. Мына ошол учурда инсан шайтан менен жүздөшөт. Расулуллах бул убакта Зайд шейит болду деди. Бир тууганыңар үчүн Аллахтан кечирим сурагыла. Желек болсо азыр Жафардын колуна өттү. Тууну жыгуу үчүн душмандар Жафардын колун кескилешип жатышат. Шейит кеткен Жафар канат байлап бейишке учуп баратат деп сүрөттөп берди. Ошол себептен Азирети Жафардын бир лакабы Жафар Тайяр. Тайяр бул бизче куш дегендик. Канат байлап бейишке учуп кеткендигинен улам ушул наам айтылып калган. Байрак туу эми Абдуллах бин Равахада, деди Аллах элчиси. Анан бир саамга токтоп калды. Ансыз да бүйүрлөр кызып, не болуп жаткандан кабардар болгусу келген сахабалар "Не болду? Неге токтоп калдыңыз?" деп ызы-чуу боло түштү. Аллах элчиси ошол учурда Азирети Абдуллахтын өзүлүп жаткан кезин, сакаратын тамаша кылып жаткан. Абдуллах бин Раваха сакаратта шайтанга карап: "Эгер мага аял болуп кулпуруп келе турчу болсоң, менин ага ыкташымды ойлоп жаткан болсоң, мен аны 3 талак менен башын ачтым. Бул кол салууң мал мүлкүм үчүн болсо, баарын садака чаптым. Колдарымдан кол жууй албайт деп ойлоп жатсаң, баарысын азат кылдым. Сен мага тийише албайсың" деп абал тылы менен айтат. Расулуллах да муну сахабаларга айтып берет. Мута согушун айтарда болгондой кылып сүрөттөп бере албай, жеңил жана жөнөкөй кылып айтып койгон болушубуз мүмкүн. Анын канчалык оор өткөндүгүн Азирети Халиддин ушул сөзүн угуп корутундурсаңыз болот. Мутада колумда 9 кылыч сынды дейт ал. Байкаганыңыздай, Азирети Халид кеч мусулман болгон. Ислам жолуна келгенине 3 ай болуп болбой, Мутада жихадка кетет. Ошол боюнча жихадтан жихадка чуркап өмүрү өтөт. Бир жолу халифа Умардын доорунда Иракта согуштук сапарда жүрүшкөн. Аскерлер намазда Азирети Халидти "Сен имам бол" деп көчөрүп жатышып өткөрүшөт. Адаттагыдай намазда Фатиханын аркасында кыска бир сүрө окуп имамдык кылат. Бирок кыраатында каталары бар эле. Жаш мусулмандар Халид эле дешет, Халидиң жөндөп Куранды окуй албайт турбайбы деп сөз чыгарышат. Бул сөз Азирети Халиддин кулагына жетип, кечинде ордосун топтоп: "Көпчүлүгүңөр көргөнсүңөр. Көрбөгөндөр да угушса керек. Мен жаңы мусулман болгондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кылычымды тапшырып, ислам илимин алам дегем. Бирок Расулуллах болбойт. Сен бул кылычты алып жихадтан жихадка чуркайсың" деп айтты. "Бул кылычты эми ислам үчүн колдоносуң" деген. Мен эмне кылышым керек эле? Мен да силер сыяктуу медреседе отуруп Куран хафызы болууну абдан каалайт элем. Бирок майдандан майданга чуркоодон улам төшөккө жатууну да унуттум. Андыктан силер сыяктуу Куран үйрөнүп Куран жаттоого убактым да болбоду. Мүмкүнчүлүгүм да болбоду. Силер айткыла, мен эмне кылышым керек?" деди. Бул дин ушинтип келди. Кимдир бирөө медреседе илим алып алган илимин берип кызмат кылды. Кимдир бирөө соода сатык кылып, материалдык жактан көмөк көрсөттү. Кимдир бирөөлөр Халид сыяктуу майдандан майданга чуркап жүрүп кызмат кылды. Натыйжада баары бир динди жайуу үчүн бир денедей биригишти. Бир денеде көз, кулак, баш өңдүү түрдүү органдар болот. Алардын ар биринин милдеттери ар башка. Бирок баарысынын максаты жашоого кызмат кылуу, Аллахка кызмат кылуу. Дал ошол сыңары исламиятты жаюуда да бири кол, бири көз, бири баш, бири эч текеберленбестен бул кызматка бут болуп беришкен. Ар биринин иши, милдети ар башка болсо да,
максаттары бир. Азирети Абу Хурайра сыяктуулар өзүн илимге арнаса, Азирети Халидтер өзүн жихадка арнаган. Халид бин Валид жихад болгон бүт жерде бар. Меккенин багынтылуусунда да, буттарды талкалоодо да бар. Согуштук жүрүштөрдүн ар биринде аты айтылат жана эч бир согушта жеңилген эмес. Анын баарын айтып бере тургандай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок биз Ямрук согушунан бир окуяны айтып берсек, менимче жетиштүү болот. Мусулмандар 40 000 киши. Византия армиясы 240 000 киши. Согуштан мурун батыш тарых булактарында Джордж деп айтылган бир колбашчы атын алдыга айдап кыйкырат. Халид бин Валид ушул жерде болсо бул жака чыксын. Джордждун чакырыгынан Азирети Халид алдыга чыгып, аны менен маектеше башташат. Джордж: биздин арабызда ушундай бир айын кептер айтылып жүрөт. Айткандарына караганда, көктөн сага Аллах тарабынан бир кылыч түшүптүр. Аты Сайфулла экен. Ал кылыч менен кире турчу ар бир согушта жеңишке жетип, атаандаштарынын баарысын өлтүрөт экенсиң. Ушул чынбы? Деп сурайт. Капырлардын ушундай ойго бараары турган кеп. Анткени кичинекей ордолор менен килтейген лөк армияларды мужизалуу көрүнүштө жер менен жексен кылат болчу мусулмандар. Жада калса Иран ордосу менен сахабалар бетме бет келгенде, ирандыктар ислам армиясы үчүн ушундай дешкен. Буларды бир элчи тобу дейин десең ашык желе көп, бир ордо дейин десең ашык желе аз дешип шылдыңдашкан. Бирок салгылашуу башталгандан кийин өз жандарын куткаруу үчүн чилдей тарап качып кетишкен. Мындан чыкты Джордждун бул суроосу да аябай жөндүү эле. Азирети Халидтин жообун укканга чейин ичимде ушундай бир ой келди. Согуш талаасында душманды жаңылтуу үчүн жалган айтса болот. Менимче Азирети Халид да душмандын жүрөгүн үшүн алуу үчүн туура угуп турсуң. Мен бул кылыч менен такыр жеңилген эмесмин. Андыктан силерди да жеңилүү ызасы күтүп тургандыгынан күмөнүм жок деп айтса керек десем, жок, жаңылыштым. Сахабалар өздөрүнүн тууралыгы менен ар дайым биздин ийри ойлорубузду түздөйт. Халид бин Валид бул суроого жок деп жооп берди. Бул уккандарың туура эмес. Көктөн кылыч да түшкөн эмес. Мен да сен укканчалык өзгөчө адам эмесмин. Алсыз бир кулмун. Болгону пайгамбардын жолу ак. Анын сөзү да акыйкат. Ал мага Аллахтын кылычысың деди. Ошондон бери акыйкатты жайуу үчүн тырышып жүрөм деди. Анан ошол жерде Джорджко кыскача исламдан ооз ачып ыйманга чакырды. Жанагы киши Азирети Халидтин чынчылдыгынын алдында жүрөгү жийип кетет. Ошондо Византиянын кол башчысы шахадат келтирип мусулман болот. Ушундай бир сахабаны акыйкат динден башка бир жерде көрө аласызбы? Албетте жок. Анан жанагы Джордж ислам ордосуна кошулуп, ошол чоң ордого каршы согуша бешенеси саждага да тийбестен шейит кетет. Ошентсе да алакандай ислам ордосу ошол дөөдөй капыр армиясын тизе бүктүрөт. Согуш ордосунда халифа Умар Азирети Халидти кол башчылыктан алып, ордуна Абу Убайда бин Жаррахты дайындаган кат жөнөтөт. Согуш кызуу жүрүп жаткан. Андыктан аскерлердин духун түшүрбөө үчүн Азирети Халид халифанын чечимин элге жарыялабайт. Согуш бүткөндөн кийин катты Азирети Абу Убайданын жанына ачып, акыңды адал кыл, бул кабарды сага кеч бердим деп Халид бин Валид кечирим сурайт. Абу Убайда бин Жаррах кат сенин эмес, менин колума келгенде мен деле ошентмекмин деп Азирети Халидтин чечимин кубаттайт. Бирок халифа Умардын неге Азирети Халидти кызматтан түшүргөндүгүн эч ким түшүнүп жеткен жок. Азирети Халид да кың дебестен дегендерге да эмне чагымчылдык кылып сөз чыгарып жатасың. Умар тирүү турганда чагымчылдык болбойт деп ооздорун жапкан. Биздин эшигибизден бирөө тыкылдатпай кирсе эле урматсыздык катары көрүп канча болобуз. Халид бин Валидти эч бир себепсиз эле кол башчылыктан алса да, эмнеге бир ооз сурап койбойт? Биз эмне бул жакта ойноп жүрөбүзбү? Биз дагы ушул динди жайал деп тер төгүп атпайбызбы? Деген жок. Аллахтын кылычы эч кандай бир көрүнүштө менменсинген, текеберленген эмес. Кечээ башка кол башчы болсо, бүгүн катардагы аскер катары ошол эле куштарлыгы менен согушуусун уланткан. Бул суноодо Азирети Халид душманды эмес, нафсисин да жеңип, чыныгы жеңишке жетти. Макам үчүн, кадыр барк үчүн, атак даңк үчүн күрөшпөстөн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, исламды жайуу үчүн күрөшүүнүн накта көрсөткүчү ушундай болду. Мадинага кайтышканда Халид бин Валид Умар разияллаху анху менен жолукту. Азирети Умар ага: "Сени татыктуу көрбөгөндүгүмдөн же кандайдыр бир кемчилигиңден улам кызматтан алганым жок. Бир гана себептен улам сени кызматтан алуума туура келди. Сен ар согушта жеңгениңден кийин адамдар жеңишти Аллахтан эмес сенден деп билип калышты. Мен да ушундан кабатыр болдум. Эмесе сени кызматтан алсам да жеңиш уланды. Бизди жеңишке жеткирүү Аллахтын иши. Биздин милдет күрөшүү, жихад кылуу. Аллахтын ишине аралашпайбыз", деди.
Халид бин Валид халифасынын даанышманынын чечимин укканда аны кучактады. Ушундайча маектешүү болду ортолорунда. Эмесе элестетиңиз, согуштун так ортосунда 40 000 аскер менен 240 000 чаптырган армияга каршы келип жатасыз. Мындайда сиз эмнени ойлойсуз? Сиз эмне ойлосоңуз ойлоңуз, мына ушунда да Азирети Умар таухид акыйдасын коргоону ойлойт. Жеңиштин Халидтен эмес Аллахтан экендигин элге көрсөткүсү келген. Бир күнү согушта Халид бин Валидтин чалмасы жерге түшүп, ошол каргашада эч таба албай коет. Салгылашуудан кийин баардык аскерлерге селдесин издеттирет. Сага башка эле чалма алып берсек не болот деген сахабаларга болбойт деп аны табууларын айтат. Табылган селде эски куску болчу. Ушул үчүн ушунча эле Халид, айтсаң сага дагы да жакшысын алып бермекпиз дегендерди Азирети Халид четке кагат. Аллахка касам ичип айтам, мен бул чалманы дүйнөгө алмаштырбайм. Анткени бул селденин ичинде сүйүктүүлөрдүн сүйүктүүсүнүн чачы менен сакалы орулгон деп айтты. Ушунчалык байланып, ушунчалык жакшы көрчү пайгамбарын. Анын чачынын кылына да ушунчалык маани берген бир адам кантип анын сүннөтүнө маани бербесин. Ал күндүзү ат үстүндө жерлерди багындыруу максаты менен өткөргөн кол башчы болсо, кечинде нафсу менен жихад кылып ибадат менен өткөргөн садык бир кул эле. Башта белгилеп өткөнүбүздөй Халид бин Валидтин мусулман болуусунан 3 жыл өткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтат. Ошол күн ааламдын көк обонун, асмандын бүткүл сахабалардын ыйлаган күнү болчу. Халид бин Валид Расулуллахка той албастан өкүрө ыйлап жатты. Пайгамбарынын жамалына тойбой калган эле жарыктык. Бирок буга өзүн өзү күнөөлөп жатты. Кана эле, Аллах элчисинин жанында дагы бир аз турсам, дагы бир аз аны менен намаз окусам, дагы да бир аз мурунураак мусулман болгонумда, Расулуллахты колдоп коштоп жүргөнүмдө. Бирок тилекке каршы бул мүмкүн эмес эле. Натыйжада ар ким өз тандоосун тандап, өзүнө ченеп берилген өмүрүн жашап өтөт. Бир күн келет кайра тирилүү майданында ар бирибиз анын ичинде ыйман келтирип, салих амалдарды аткаргандардан болобуз. Салих амалдарды аткаргандар болсун, же аткарбагандар баарыбыз ушул Халид сымал өкүнө бармак тиштейбиз. Кана эле ыйман келтиргенимде дейбиз. Кана эле эртерээк намаз баштаганымда, кана эле көбүрөөк орозо кармаганымда, кана эле көбүрөөк садака зекет берип калганымда, кана эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө дагы да бекемирээк жабышып, көп зикир айтып салаваттарды айтканымда дейбиз. Акыретте баарыбыздын өкүнөрүбүз ушул болот. Мына ошол арыстан жүрөктүү улуу кол башчы күндөрдүн биринде төшөккө жатып калат. Ичер суусу түгөнүп, өлүм алдында турган болчу. Ошол убакта эски жыросу Саид ибн Зайд бөлмөгө кирди. Халид досун көрүп, муунжуну бошоп ыйлап ийет. Сайфуллах ошондо досунун алдында буга чейин эч ыйлабагандай ыйлап турду. Саид бин Зайд тамаша болсун деп, "Эмне болду Халид, өлүмдөн коркуп атасыңбы?" деди. Халид бин Валидтин өңү заматта өзгөрө, "Каяктагы өлүм коркуусу?" деди да үстүндөгү көйнөктү жыртып ийгидей тартып, "Жакшылап кара денеме. Аллахка касам ичип айтам. Денемде кылыч, найза, ок жарасы албаган соо жерим калган эмес. Аллах насип кылып, бүткүл өмүрүм согуш майданында, жихад жолдорунда өттү. Бирок эң өкүнүчтүүсү эмне билесиңби досум? Менин маңдайымда төөлөрдөй болуп жатып өлүү жазылыптыр. Ыйлап аткан болсом мына ошон үчүн ыйлап атам. Шейит боло албагандыгыма ыйлап жатам. Исламга келген күндөн тарта шейиттикти издедим. Мен шейиттикти үлпөт тою сыяктуу билет элем. Мен шейиттикти уулдуу болуу сүйүнчүсүнөн да көбүрөөк арзуу кылгам. Мен үчүн шейиттик суусунан да таттуу эч нерсе жок эле. Тилекке каршы жараткан эгем мага шейиттикти насип кылбаптыр. Мен мына ушуга ыйлап жатам, дейт айланасындагыларды да жаштып. Сахабалардын улууларынан Саид бин Зайд эмне уккан жок белең. Расулуллах бизге шейит болууну чын жүрөктөн каалаган адам төшөктө жатып өлсө дагы Аллах аны шейиттердин даражасына чыгарат деп айткан эле го, деди. Халид эң чоң сүйүнчүнү алган сыяктуу көз жаштарын сүртүп, жүрөктөн күлүмсүрөдү. Анан ошол улуу сахаба балдарын чакырып осуятын айтты. Мен өлгөндөн кийин атымды бейтиме алып келгиле. Анын үстүнө топуракты күрөктөр менен эмес, кылычтар менен көмгүлө. Кылычтарыңарды таштарга ургула. Ургулада кылычтын дабыштарын угайын. Анткени мужахиттер кылыч үндөрүн жактырышат. Аллахтын даргөйүнө бара жатканда да ошол үндөрдү уксам дейм. Андан кийин атымды да кылычымды да халифа Умарга алып барып бергиле. Менин бар байлыгым болгону атым менен кылычым. Өзүңүз бир ойлоп көрүңүз. 30дан ашуун согушка катышып, жүздөгөн олжолор алган Ислам ордосунун кол башчысы Жеңилбес баатыр
Дүйнөдөн байлык катары болгону ушул экөөнү тапкан. Башкача айтканда тапканынын баарын садака чапкан. Ооба, өз өмүрүн Аллах жолунда сарптаган Халид бин Валид ар кандай кыйынчылыкка чыдап, салгылашуунун түмөн түйшүгүн тарткан. Мына ошол машакаттардан чыккан добуштар анын угуп жыргай турган көңүлдүү ыргактарына айланган эмес. Ислам динине жанын, өмүрүн, мал-мүлкүн берсе да, же макам, же мансап, же жөн гана бир сый-урмат сураган эмес. Акыркы мүнөттөрүндө да жихадты, соңку ирмемдерде да шейиттикти жана бар оокатын Аллах жолунда берүүнү ойлогон. Өлүм алдында болсо да кыйналбастан жеңил гана өлүүнү сурабаптыр. Көпчүлүктүн самаган төшөктөгү өлүмү сахабалардын корккон нерсеси болуптур. Биз дүйнөнүн оюн күлкү жыргалчылыктарын сурап жатканда, алар акыреттин түбөлүктүү неаматтарына канат жайышыптыр. Арине, Азирети Бедиүззаманда айткан сыяктуу, акыреттин дүйнөгө арнабаган адам эң бактылуу. Анткени бул дүйнөгө таандык иштер сынып талкаланчу шишелер өкүмүндө. Акыретке караган иштер түбөлүктүү алмаздар сыяктуу. Биз алмаздарды ала турган бар дүйнөбүздө сына турчу шише айнектерге бере турчу болсок, башыбыз иштейби деп өзүбүздөн бир сурап көрүшүбүз керек эмеспи? Устат башка бир жерде дүйнө бүткүл шаан шөкөтү менен акыретке салыштырмалуу бир зындан өкүмүндө дейт. Андай болсо ушул суроону да напсибизден сурайлы. Эй дүйнөнү сүйгөн напсим, кызык, бүткүл убактыңды ушул дүйнөгө гана сарптагыдай, ушул дүйнө үчүн жаратылган белең. Ооба, өмүр капиталыбыз, байлыгыбыз өтө аз. Жасай турчу иштерибиз абдан көп. Кыска болгон өмүр байлыгыбызды Халид бин Валидтин арнаган жолуна арноодон да жакшыраак жол барбы? Өзүңүз айтыңыз. Халид бин Валидтин кылычы Азирети Умарга жеткизилгенде, халифа Умар ордунан туруп, досунун жаркын элесин көз жаштар менен кучактап үнүн көтөрө, Аллахка ант болсун. Халид башкача адам болчу. Ал сыяктуусун энелер төрөгөн эмес, жана төрөөгө дараметтери да жетпейт, деди. Ал дүйнөгө адилеттүүлүк ташый турган бир кылыч калтырды. Ошол учурда жихад кылыч менен болчу. Азыр болсо жихад сиз маңдай териңиз менен, сиздин үнүңүз менен, сиздин калемиңиз менен, сиздин машинаңыз менен, сиздин үйүңүз менен, сиздин акчаңыз менен, сиздин илимиңиз менен, сиздин аракетиңиз менен, сиздин дуаңыз менен жүрөт. Халидке салам болсун. Халид сыяктууларга да салам болсун. Халид сыяктуу болууга аракет кылгандарга да салам болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Beyiş nuru.